Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз тилин сүйүүчүлөр? Маанайыңыздар жакшыбы? Анда бүгүнкү теманы баштайлы. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз тамеки чегүү мода эмес. Анда бүгүнкү сабакты сиздерге суроо жооп иретинде баштайын. Тамеки деген эмне? Эмне үчүн жаш жигиттер чылым чеге баштайт? Чылым чегүү ден соолукка кандай кесепеттерди алып келет? Тамекини чөгүүнү кантип таштасак болот? Ушул суроолордун тегерегинде силерге тамекинин зыяндуулугун түшүндүрүүгө аракет кылайын. Тамеки паслен, ит жүзүм түркүмүндөгү бир жылдык өсүмдүк. Анын кургатылган жалбырактарын атайы иштетүүдөн кийин майдалап жана чылым тартуу үчүн пайдаланышат. Тамеки жалбырактарынан 2500 зат аныкталган. Тамекидеги негизги зат никотин. Чылым тартууга болгон кызыгуу ошол затка байланыштуу. Тамекиден анын сортуна жараша 0,8%дан 4%га чейин никотин камтылган. Бир чылым чегүү менен адам 0,4-дөн 3,5 мг чейин никотин алат. Тамекинин түтүнүнүн курамынан 4000ге жакын зат аныкталган. Алардын айрымдары канцерогендик заттарды, анын ичинде бензопирен, зыяндуу водород, формальдегид, полоний 210, оор металлдар жана туздарды жана башкаларды камтыйт. Тамеки чегүүнүн ден соолукка тийгизген терс таасири бул дем алуу системасы, жүрөк кан тамыр системасы, тамак сиңирүү системасы, адамдын сырткы көрүнүшүнө тийгизген таасири болуп эсептелет. Ошондуктан көптөгөн жаштар спорт менен алектенүүгө жана кызыктуу иштерди тандаса жакшы болмок эле. Чылым чегүүнү кантип таштоого болот? Чылым чегүүнү баштаба. Эгер баштасаң, көнүп кете электе ташта. Бул зыяндуу адатка ээ болгон адам тамеки таштоо үчүн өзүнүн үстүнөн тынымсыз иштөөгө туура келет. Эгер калыптанып калса, тамекини таштоо оор болот. Бул үчүн адам күчтүү жана максатка умтулган адам болуусу керек. Анда эмесе ушуну менен тамеки чегүү мода эмес, ал ден соолукка зыян деген теманы аяктайм. Саламатта калыңыздар.